Баарыбызга маалым, быйыл 2020 жылда биздин улуу ишмерибиз Төрөгелди Балтагуловичтин 100 жылдык мааракесини өткөрүү болду. Бүгүн биздин мектепте Алабука районунда жайгашкан номер 1 Төрөгелди Балтагуловдун атын алып жүргөн мектепте 100 жылдык кече өткөрүлдү. Албетте бул кечени биз конференция деп атап койдук. Бул кечеге Төрөгелди Балтагуловдун туугандары, жана райондук билим берүү бөлүмүнүн башчылары, башка адистер келип отурду. Мындан тышкары балдар чыгармачылык үйүнөн келген коноктор болду. Улуулардын ысымын дайым билен, коомго пайдасы тийген улуу инсан Төрөгелди атабызды айтаарынын. Балтагуловдун 100 жылдыгына арнап айрымчылык деңгээлде өтө чоң иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Бизде мектептерде
болчу уул эле. Бале. Маңдай жарып нур эле, агарып аткан таң эле, нери менен жылыткан, жазгырап чыккан күн эле. Азектеги алтынга алмаштыргыс алтынга Ойгомузчу комузчу чертип койчу комузду эл жиресине жүрөгүн бийик чыңкырдымышты уратталы чал тарткан сынган бугу камбаркан ушул сонун күлөрдү ай уккан жандар таң калган ойго келбей тубайым оюнуңа тунайын ойго келбей тубайым оюнуңа тунайын токтогулдун ботоюн чертип койчу айын токтогулдун ботоюн чертип койчу айын Бүгүнкү конференцияда 11 класстын бүтүрүүчүлөрү аябай бир өзгөчөлөнүп, өздөрүнүн ырлары менен, обондуу ырлары менен Төрөгелди Балтагуловдун автобиографияларын жарыттып беришти. Азан чакырып коелу. Азан чакырып атпогуна Айтмырзаловду чакырып алалы. Арбалыңызға шубайларым. Арбаңызға бар. Арбалыңызға бар. Маған жақсы хабар келді. Балтагул кишинин үйүндө жаңы төрөлгөн нәрестенин үйү болду деп уктум. Келчи мага нәрестен келдим. Бай азамат, бул нәресте Ақтөбөнүн карды жарылган кезде тоюн токчулук маалда жарык дүйнөгө келди. Биздин уруудан төрөдөй болуп башкарсын деп, эгер каршы болбосоңор Төрөгелди деген ат коелу. Макул, биз разыбыз. Өмүрлүү болсун келиним. Анда эмесе мен алаканымды жайып, ак батамды берейин. Оомин Төрөгелди уулубуз өмүрлүү, берекелүү, эли жерине кызмат кылган жигиттерден болсун. Кедейлерге кайрымдуу, туугандарына сүйүктүү болсун, кулуну тайып жөрөгөлүү болсун, сабасы өрөгөлүү болсун, ортого чыгып топ жарган ооздогу сөзү өрөгөлүү болсун. Оомин. Жолум долантайын. Рахмат чоң. Азыр ушул кыздарыбыз кабинеттерин бүтүрүшүптү. Азыр мен чакырып башты. Дұрыстайда біз кабинеттерибизди келген меймандарга беребиз. Эскерүү үчүн беребиз деп өздөрү тандап алышты, кимдерге беребиз. Махмудова Айдана. Сөз бар деп. мен сөйлөйм. Бул жака да көрсөт. Ушундай жашынакай сонун сүрөттөрдү жасашкан. Ал эми сүрөт жаш сүрөтчүлүгү менен мугалимдери дагы сүрөт тартуунун түрдүү ыкмаларынан пайдаланып, Төрөгелди Балтагулов аталыктын учуу куру эмес экендигин окуучуларга далилдеди, берди. Таланттуу окуучуларды көрдүк. Келечекте мугалимдер эмгеги көп көрүнүп атат да, сиздердин ишиңиздерге ийгилик Балтагулов мектебинде жалпы эле мугалимдерди ошондой чыгармачылык сезерге албан Саламатсыздарбы? Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Айта кетсеңиз, ушул Төрөгелди Балтагуловдун 100 жылдык маракеси кандай деңгээлде өттү? Ушул 100 жылдык маракеси эмнелер менен кызыктуу өттү? Өзүңүздүн бир оюңузду айтсаңыз. Бул
бул улуу инсан Төрөгелди Балталов жөнүндө канча айтсак дагы, канча жазсак дагы аздык кылат. Төрөгелди Балталовдун баягы эл үчүн иштеген эмгектери эл арасында азыркы күнгө чейин аңыз болуп айтылып келет. Мен бүгүн ушул бүгүнкү кечеге баягы 1-класстын окуучуларын даярдап алып чыктым. Аларга ошол Төрөгелди Балталов жөнүндө жакшынакай кылып ошол балдардын деңгээлиндеги ырларды жазып берип, ал балдар бүгүнкү кечеге ошол ырларды айтып беришти. Бүгүнкү кечени эң жакшы өттү деп ойлоймун. Чоң рахмат сизге. Мынакей достор, азыр эле жаңы эле Төрөгелди Балталовдун 100 жылдык маракеси болуп өттү. Андыктан айта кетсеңиз, ушул 100 жылдык мараке кандай деңгээлде өттү? Өзүңүздүн кыскача оюңузду айтсаңыз. Мен ойлойм, буюрса бул маракени жогорку деңгээлде өткөздүк деп. Эмнеге дегенде, канча да Төрөгелди Балталов быйыл 100 жашка толуп аткан кези. Андыктан ушул 100 жылдык маракесин жогорку деңгээлде өткөрүүгө аракет кылдык. Мына достор, жанымда кыргызымдын кымча белдүү кызы турат. Дал ушул кызыбыз ушул кечени алып барды. Андыктан саламатсызбы? Саламатчылык. Айта кетсеңиз, ушул Төрөгелди Балталовдун 100 жылдык маракеси кандай деңгээлде өттү? Бийик деңгээлде өттү. Себеби биз болгон күч аракетибизди жумшагабыз. Көп коноктор келди, коноктордун баарына жакты. Мен оюмча бийик деңгээлде өттү. Мынакей алып калып жердештер, бүгүн сиздерге ушул Төрөгелди Балталовдун 100 жылдык маракеси жөнүндө айтып бердик жана көрсөттүк. Андыктан бизге катталып, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Сиздер менен Жетинур каналы болду.